Сиз өзүңүздүн кесибиңиз полицейский экен. Бешбармак, манты, лагман. Ойлонуп атам да Жонатан жаза айтпаш керек үйдө тамакты. Апамдар да ыйлатып кыргызча ырдап. Үйдөгүлөр чалкасынан кеткен жокпу? Мындай кызын алыска узатуу кыйын эмеспи ата-эне үчүн? Аябай кыйын жол менен Германияга келди. Эле Кыргызстандан келип андайды көргөн эмес. Эмнесин жактырып калдыңыз эле? Коктум, бирок жедим. Кыргыздын кызы менен жашаш оор эмес экенби? Бул акылы жок кыз бай кишиге тиеп алды. Немис үй бүлөлөрүндө кызганыч деген сезим орун алабы? Жош кыз болсоң сен жакшы кызсың деген түшүнүк туура эмес. Европа бузулган. База жок деди. Мен өзүм атам менен эмнеге мындай кылган эмесмин депчи. Достор, азыркы тапта куруу иштери жүрүп жатат. Жакында эле үйдүн бетондору коюлду. Эртең менен эрте турганда мен дайыма ушул кайнап жаткан иштин үндөрү менен ойгоном, анткени жакын жашайм. Анан терезени баш багып караганда, кофе ичип атканда үйдүн салынып атканы, иш кайнап атканын баамдап көрүп, ичимен жыргап калам. Үйгө буюрса дагы жакындадык, дагы бир кадам жакындадык деген сезимдер менен ойгоном. Сиз дагы кыялдарыңызды мен сыяктуу орундата аласыз. Дастан Ситиден келип, үй алып, мага кошуна болуңуз, сизди күтөбүз. Kızıldı kiysen kıyalım sağa bölünür. Kılığın mağa kıskaldak bolup görünür. Kımbattım benim köylü kızlarım olmaz. Kılımlar boyu bütpösü eken ırıbız. Kımbattım benim köylü kızlarım olmaz. Kılımlar boyu bütpösü eken ırıbız. Aşıkmın sizge, aşıkmın çında köylü kız. Atayın menin arnavanlarım Kımbattım menin köylü kızlarım Kılımlar boyu bütpösü eken ırıbız. Köylü kız, köylü kız. Баракелде. Браво. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Немис улутундагы Жонатан Клейфельд бүгүн ушинтип бизге Сыймык Бейшекеевдин Көлдү кыз аттуу ырын комуз менен ырдап берди. Азыр ушул Джони менен Германияда таанышып калдык. Бир концертте чогуу болдук Мерген Турганын 35 жылдыгында. Анан ушундай кызыктым. Комузду колго алып, кыргызча кийинип, анан кыргызча сүйлөп, кыргыз кызын сүйүп, Кыргызстанды сүйүп атканы мени абдан кызыктырды. Бүгүн атайын ошо Джони менен Нурзаттын үйүнө конокко келип, бир баарлашып, кантип кыргызды, кантип кыргыз кызын сүйүп калган тууралуу маек куралы деп чечтик. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кош келиңиздер. Джони, комузду мыкты чертет экенсиз. Кимден үйрөндүңүз эле? Мен өзүм үйрөндүм. Менин келинчегим менен анча мынча үйрөндүм. Менин келинчегимде бир комуз бар. Келинчегинден атасынан подарок. Анан бул комуз менен биринчи өзү көрдүм кандай болот. Анан
Быйыл мен Кыргызстанда Хомоскосқа бардым. Мелис Элебесов байкы Мелиса. ошол жол менен. Мелиса, салам. Мелис менен аябай жакшыбыз биз. Сонун анан мындай кыргызча үйрөнгөндө кимден үйрөндүңүз? Нурзат менен көп сүйлөшөсүзбү? Радиогасызбы? Кантип үйрөндүңүз? Мен мурун дайыма сурадым, бул эмне, бул кандай айтайм. Анан Нурзат менен аябай көп сүйлөштүм. Анан биз Кыргызстанга бардык. Жана 10 жума отпуска алдык. Жана ошол убакытта мен келинчегимдин үй бүлөсү менен көп сүйлөдүм. Жана көп практика кылдым. Сон. Анан Джонатан өзү сиз өзүңүздүн кесибиңиз полицейский экен. Анан бул милиция кызматкери деп айтабыз бизде. Ошондой болуп жүрүп, анан ырга ооп кеткениңизди мага кызык болуп жатат. Мындай эки мүнөз бири-бирине дал келбей атат. Полицейский деген мындай кардуу, сүрдүү, коркунучтуу болгондой сезим, ырчылык деген такыр, жумшак, сонун сезим. Сизди карап отурсам, аябай жоош, жакшы, сонун киши болуп көрүнүп атасыз. Кантип полицей болуп иштеп атасыз дегейинби? Мен дайыма ырдадым, музыка кылдым. 5 жаш менен виолин ойнодум. Виолончель, сонун. Анан көп хорлордо ырдадым, соло ырдадым. Бирок анан мен 18 жаш менен мектеп бүттү. Анан мен өзүм сурадым эмне кылайм. Анан мен милицияга бардым, себеби милицияда көп жумуш бар, көп башка жумуш. Мисалы жолдо же офисте же эйросъемка менен иштеш керек болот. Ошондуктан мен милицияга бардым. Бирок менин түшкүрүм музыка. Дайыма. Тилегим ыр менен болсо дегенчи, ырчы болсом, кийинче сахнада туруудун максаты. Түш traum, aber dein Traum ist максат, цель. Максат? Максат. Сахнада туруп ырдоо болчу. Сон. Анан өткөндө концертте, Мерген Тургандын концертинде сонун ырдадыңыз, кыргыз эли аябай колдоду. Ал тургай ата энеңиз дагы барды, алар да отурду, бир туугандарыңыз. Сиздин сахнага чыкканыңызды ата энеңиз кандай кабылдады? Жагып жатабы ата энеңизге сахнага чыкканыңыз, ырдаганыңыз? Also, ich glaube, ob meine Eltern das mögen, dass ich auf der Bühne stehe und so. Wie sie das alles so auch wahrnehmen. Genau. Менин атайыны аябай сүйүнүп жатышат. Ветерандар аябай сүйүнүп жатышат. Себеби алар дайыма айтышты, сен музыка менин иштешиң керек. Азыр алар көрүшөт,
Мен бактылуумун, also ich bin glücklich. Das ist richtig? Ja. Мен бактылуумун, ошондуктан аябай сүнүп жатышат. сонун Менин карындашым дайыма жүрөгүмдөн угат. жүрөгүмдө деген берген тургандары Аябай жакшы көрөт. абдан сонун. Анан мындай кыргыз тилин үйрөнүш оңой эле болдубу же оор бекен тилибиз? Жакшы муралым келди мага. Мугалим келди. Нурзат жакшы мугалим турбайсыңбы? Кыргыз тилинде дайыма мелодия бар. Мелодия жана ja, also mit der Hilfe der Musik fällt es mir leichter, weil es so rhythmisch ist, so, wie soll ich sagen? музыкалдын аркылуу музыкалык ошол мага оңоюраак сезилет, себеби музыкада тилди угсам ошол жолунда оңоюраак сезилет дейт. Көп ырларды угат да кыргызча түшүнбөсө да, ошол аркылуу түшүнгөн. Мен которуп берем, анан деп анан огошуп кетир, сезип өр дейт да, түшүнгөндө анан. Сонун. Кыргызстанга барганда Кыргызстан жактыбы сизге? Аябай. Эмнеси эсте калды? Эмнеси жакты? Мен кыргыз натура, жаратылыш аябай жакшы көрөм. Бийик тоолор жана сонун көлдөр, Үсүкөл, Сөңкө аябай сонун, аябай жакты. Андан тышкары кыргыз элине аябай жакшы көрөм. Себеби Кыргызстанда меймандостук жана ынтымак аябай маанилүү. Сонун. Нурзат сизге үйдөн кыргыз кайсы тамактарын жасап берет? Эмнесин жакшы көрөсүз? Бардыгы жасайт. Ойлонуп атам да Джонатан жасайт болуш керек үйдө тамакты. Мен европейский тамак жасайм, жана шашлык. Жана Нурзат кыргыз тамак жасайт. Бешбармак, манты, лакман, плов, борщ, самсы, оруму. Нурзат дайым, сиз мындай баш кошконуңуздарга канча жыл болду? Быйыл 7 жыл болот буюрса. Свадьба болгонубузга үйлөнүп 7-8 жыл болуп калыптыр буюрса. 2016-жылы биринчи жолу Кыргызстанга ата-энемдин өзүнүн колунан сурайын деп, ошол мага аябай маанилүү деп, атаңдын алдынан колуңду сурайм деп 2016-жылы барып, ошол жактан ата-энемдин колунан сурап, апамдарды ыйлатып кыргызча ырдап, ошо биринчи жолу ошо энекем деген ырды ошо ата-энеме даярданып, апама даярданып, жаттап өзү, анан өзү дагы немис тилинде жазып, эмне айтарынчы, анан мага которуп берчи деп, анан мен кыргыз тилине которуп, ошону жаттап, атамдын алдынан колумду сурагам да. Үйдөгүлөр чалкасынан кеткен жокпу? Мындай кызын алыска узатуу кыйын эмеспи ата-эне үчүн? Туура, биз үй бүлөдө 11 тууганбыз. Мен 9-сумун, анан жалгыз эле чет жерде жүргөндөн жалгызмын. Анан албетте сагынышат, анан атам да ошол алыс жакка кетсең, бизде деле бар го, түштүккө кетсең келбей каласың, бир жылда бир жолу келесиң деп ошондой. Анан мен камсанабагыла, бир жылда бир эмес, азыр уже 2 жолу барып турабыз бир жылда. Ал жагынан коркпогула, биз силерди, мен өлкөмдү сагынам да, мен деле баргым келет, барып турам. Анан биринчи бир аз атам каршыдай болгон экен, апама айтты да, анан мага ачык айта алган жок. Анан апам башынан эле кичинекей менен эле айтышы, өзүң жолуңду өзүң кет, бактыңды өзүң, сен бактылуу болсоң биз бактылуу болобуз депчи. Анан мен бактымды таптым дедим, мен бактылуумун десем эч каршы болушкан жок. Жонатан, мындай, мен айттым го, жана өзүнөн да сурап бердим го, полицейский болуп, аны муну болгону менен мүнөзү такыр, жумшак, бир адамгерчиликтүү, таптакыр сонун бала экен да. Анан кесибинде
мындай төп келип атабы келбей атабы деген суроого эле таң калдым да. Кесип бизде да ошо түшүндүк, бизде полиция катуу болушат го, андай Эмне ушу милиция кызматкерлери такыр башкача оройраак Ооба да. болот го бизде. Орой болушат, бизде просто тартип башкача да. А бул жакта андай эмес да. Мисалы үчүн сүрдөнөсүң, конечно, полиция келатат да, бирок ар бир адам өзүнүн немистерди көрдүңүз өзүңүз, бүт нерсе тартип менен, тартиби жок нерсе жок. Ошон үчүн булар дагы сылык полицейский болот. Бул жакта жана бизге окшоп эмнемени урган, жол жок, андай эмес. Керек болсо булар дагы коркушат. Мындай туура эмес сөз айтып койсоң, бирөө жаранды жолдон кармап алып, аны урганга акың жок. Урмак түгүл катуу сүйлөгөнгө акың жок. Сенин дагы алардын да укугу аябай бийик да, ошондуктан коркушат. Ошондуктан кайра эле айланып келип мыйзамдан коркушат аябай. Ошондуктан мыйзамды сыйлашат. Ошондуктан баардыгы сылык болушат. Биздикиндей орой полицейскийлер эмес да, милиция кызматкерлеринин баардыгы ушундай. Ошон үчүн таң калышат баардыгычы бизде кантип эле полиция болсо андай деп. Анан өзү негизи аябай сиз айткандай эле жоош, ачык, жакшы, жөнөкөй адам. Эң негизгиси жөнөкөй адам да. Анан полиция тармагы дагы бизде ошондой айырмасы биздин Кыргызстанга салыштыруу болбойт. Кыргызстанга, Москвага салыштыруу болбойт. Өткөндө келгенде Жони өз колу менен тамак жасап, бизди аябай ушундай коноктоду. Анан бизде баягы эркектер төргө отуруп алып, анан аялдын жумшаганга көнүп калыптыр көзүбүз дагы, мээбиз дагычы. Анан Германияга келгенде кыргыз кыздары төрдө отуруп, бирок күйөө балдар иштеп, тамагын жасап, монтип неме чуркагандары мындай ичимди жылытат да. Анан кыргыз кыздарынын бактылуу экени, мындай жан дүйнөсү тынч экени, кооптонбой, качан мас болуп келет төпөштөйт деген нерсе жок. Аябай мындай бактылуулугуңар мындай бизди аябай кубантып, сүйүнтүп атат да. Ошо кыргыз ушул тууралуу сүйлөшсөк да, үй бүлөлүк бакыт тууралуу. Рахмат. Чын эле бул бир эле кыргыз үй бүлөсүндө эмес, негизи мен деле бул жака биринчи келгенде немец үй бүлөсүндө жашагам. Мен да аябай таң калгам. Аялдарын отургузуп эркектер бүт жумушту жасап, тамагын да жасап, балдарын да карап, жумуштан кеч келсе да аялды аябай баалашат да, аялды аябай сыйлашат. Аял happy wife, happy life деген англисче сөз бар го. Аялың бактылуу болсо, сен өзүң бактылуусуң дегендей кылып, биринчи орунга аялды коюшат да. Ушундай таң калгам менин дагы өзүм жашаган немис атам, аялыбыз немис апамды аябай сыйлап эметип турчу да. Анан биз чын эле Кыргызстандан келип андайды көргөн эмеспиз. Сиз айткандай эркектер келет, жумуштан келип чай бербейсиңби, тамак бербейсиңби деп жатып алат да. Кичинекей Альдейни дагы карашпай, байкуш аялдар тамагына да жетишет, Альдейди да бала да карашат. Анан айтпай эле коеюн, бүт баардыгына жетишебиз да. Анан аябай таң калып мен да баа берчүмүн да. Анан азыр мен деле бул немис улутуна турмушка чыгып, чогуу жашап атабыз. Ошону сыйды будан да көрүп атам. Мен немис апама берген сыйды таң калыштуу, бирок өзүм да көрүп атам. Бактылуумун аябай. Сени жумуш иштедиң, чарчадың, кыздар менен алек болдуң, эс алып бир аз деп кыздарды көчөгө алып чыгып кетет, ойноткону, келип тамагын берет. Мен жумушум боюнча Австрияга бир жылда 2-3 жолу барып келишим керек. Ал дагы кеткенде бир жумадай же жарым жумадай жүрөм. Ал убакта бүт мени өзүнүн мойнуна алып, балдарды кадимки кыздарыбыз деп, кадимкидей мен жоктугумду сездиртпей, бүт баарын карап, түшүнүк менен, себеби сен да билимиң, жумушуң менен билимиң өнүгүш керек деген сылык эмедебиз да, урматтабыз да, сыйдабыз. Ушундай адам бул жакта ошол эмеси билимдин деңгээли аябай жетишкен, ушундай сый урмат да, аялын кадимки баягы кыз кезинде сүйлөшүп жүргөн кездей болуп калат да. Даже көрсөңүздөр, көчөдө деле көрүп калсаңыздар, 80-90 кемпир чалдар деле кол кармашып, сыйлуу бири бири менен сыйлап жашашат. Ошол жагына аябай мен да суктанам. Анан мен дагы бактылуумун ушундайга туш келгениме деп өзүмгө кубанам да. Анан да байкаганым, бизде ата менен кыздардын ортосунда бир аз дубал турган сыйт да. Бул жакта болсо кыздарыңыз атасына үйрүлүп түшүп, ушундай жакшы көрүп, мойнуна асылып, ушинтип турушат экен да. Мындай ата менен атанын чыныгы кыздарына болгон мээримин көрө алат экенсиң да. Ошо мамиле, ата эне бала мамилесин аябай сонун. Ага да мен да көп ойлоном кээде, эмне үчүн бизде мындай эмес депчи, эмне үчүн биз
мен деле көп үй бүлөдөн чыккам, анан атага бизде сый урмат аябай башкача да. Ата кандайсыз деп эле койгону менен мындай сырдашуу деген ортобузда эч кандай нерсе жок. Ошого мен капаланам да, эмнеге бизде ушундай депчи. Себеби мен да биринчи жолу Германияга келип, жаңы эле айтып өткөн немис атам менен түнкү саат 2-3кө чейин сүйлөшүп отурчук да. Немис апам атам болуп, жаңы келип тилди билбейсиң. Кайын журтуң мененби Жок, же өзүм мурун Опия деген программа программа менен келип, ошолордун кичинекей кызын багып жашагам да, 1 жыл. Жаштарга мүмкүнчүлүк ошондой. Анан жаңы келгенсиң, тилди жакшы билбейсиң, анан конфликттер болот семья менен. Анан кийинчерээк дагы кайсы кесипти тандап, бул жака кандай университетке тапшырып окугам калсам экен деген жолдор, суроолор менен өздөрүнүн убактысын алып, өздөрү күнүгө 10 саат, 8 саат иштесе дагы түнкү саат 2ге чейин уктабай, мен немис атам акыл берип, сырдашып, менин өзүмдүн кызымдай болуп отурчу да. Ошого көрүп алып аябай таң калгам да. Мен өзүм атам менен эмнеге мындай кылган эмесмин депчи, таң калыпчы. Карасаң бүт жагынан суроону эч кандай тартынуу жок. Кандай суроо болбосун, суроо бере алчумун, ал дагы мага жооп берчи. Анан ошондой эле азыркыдай эле анда да таң калчумун, өзү кеч келсе да өзүнүн кызын уктатканы, китеп окуп берип, кечинде кызы менен сырдашып, китеп кызын уктатчу да. Анан бизде да ошо атабыз, кыздарыбыз, 2 кызыбыз бар. 2 отуң атасына аябай жакын, себеби көңүл буруу, внимание, көңүл аябай бурулат кичинекейинен баштап. Азыр биз балдарыбызды биринчи орунга коебуз. Бул жакта билим, балдарга көңүлүбүздү бөлөбүз. Бош убактыбызда телефон кармап, балдарга карматып койбойбуз. Андай вообще жок. Балдарга сразу кел китеп окуп берейинби, кел сүрөт тарталы чогуу деп, болгон убактыбызды чогуу балдар менен өткөргөнгө аракет кылабыз да. Анан ошондо гана биз ата эне үлгүбүз да. Балдар биз телефон кармап отурсак башка эмне үйрөнүп турабы? Телевизор көрбөйбүз. Телевизор вообще күйбөйт бизде. Кыздарыбыз азыр саат 7 болду, 7де уже уктап калабыз. Ритмус деген болот. Эртең менен кайра 7де турушат. 10-11 саат минимум укташ керек деген түшүнүк Германияда. Ошондо бала аң сезими да эс алат. Анан эртең бала бакчада дагы чарчабай, ыйлабай, көңүлдүү жүрө энергичный болуп жүрөт да. Ошого аябай көп маани беребиз да. Анан атасы дагы ошо жана мен айткандай кадимки эне бөлгөндөй эле. Бизде ата менен айырмачылыгы сиз айткандай, ата мен алчы деп эле кичинекей баланы кичинекейинен берет аялына, аял байкуш кам көрөт турабы. Кийин чоңойгондо деле ата менен сый мамиле болуп калабыз. Ошол жагы аябай мени кээде аябай өкүндүрөт. Эмне үчүн андай эмеспиз депчи, бияктагыдай болуп, атабыз менен да апабыз менен сүйлөшкөндөй болуп, кенен бүт темада сүйлөшө алсак кандай болмок депчи, баягы жан дүйнөңдү кыз киши особенно айтып атаңа да анте албайбыз да туурабы. Ошол жагы мени бир аз өкүндүрөт. Анан тоже кубанам, кыздарым атасы менен кичинекейинен баштап ушундай жакын сүйлөшүп, эч кандай неме болбош керек. Наоборот, эң биринчи дуал болбош керек. Сиз айткандай, эң биринчи ата эне кыздар менен баланын жакын адамы ата эне да. Башка бирөөгө сырын айтабыз, ата энесине айта албаган кээ бир учурларда андай такыр болбош керек деген түшүнүк бул жакта ошондой. Бияктан ошо көчөлөрдөн апалар, бизде апалар аябай мумтип бир колуна азык түлүк, бир колуна коляска менен жүргөндө көрсөк, бул жактан болсо эң эле көп ушу мырзалардын балдарын жетелеп же коляска менен жүргөнүн, сейилдеп жүргөнүн аябай көрүп таң калат экенсиң. Мээңде бир аңтар теңтер дүйнө жүрөт экен да. Анан мисалы үчүн кыргыз кыздарын чет өлкөгө, башка улутка күйөөгө тийди дегенде бизде абдан көп айыпташат. Бир бузулуп кеткендей, туура эмес кадам жасагандай жаман көрүшөт. Бул стереотип болуп калган да. Өкүнүчтүүсү. Анан кайсы гана өлкөгө барбай, мисалы үчүн Италияга барганда, итальянецке турмушка чыгып, италиялык мырзага аябай бактылуу болгон кыргыз кыздарын көрдүм. Түркияга барганда түрктөргө турмушка чыгып, аябай бактылуумун, күйөөм мени аябай алаканына салып багат дегендерин көрүп, аябай таң калдым. Анан ошол эле эжелер Кыргызстанга барганда аэропорттон түшкөндөгү туура эмес кыргыз жигиттеринин мамилесин көрүп кейийт да. Сизде ошондой окуялар болдубу? Туура, менде негизи өзүмдө андай окуялар болгон эмес, бирок ошол көбүнчө ошол сиз айткандай эле чет жакта жүргөн кыздардын боюнча түшүнүгү туура эмес кабыл алышат да. Көп эле ойлошот, бир бай кишини таап алдып, бул акылы жок кыз бай кишиге тийип алды, оңой жашоо депчи. Негизи биз негизи эле Германияга эле айта алам, башка өлкөлөрдө кандай билбейм. Германияга келиш, сиз билсеңиз, аябай кыйын.
баягы Москвага же Турцияга барганда эле виза алып бара албайсың. Бул жака бир себебиң болушу керек. Же билим боюнча, окууң менен, же жумушуң боюнча, профессияң боюнча ошол менен гана виза берилет. Ошо менен гана келе аласың. Бул жака келген бүт кыргыз кыздары ушу кыйын жол менен келишкен, өздөрүнүн күчү менен келип, кичинекей программа менен келишип бул жака окуу тапшырып, окууга мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Окуу бекер, стипендия алса болот. Мен да стипендия утуп алгам. Мен менен чогуу келген 2-3 кыздар, аларга да биздин ошо жана немец үй бүлөбүз жардам берип, стипендия утуп алганбыз. Бардыгы стипендия аркылуу окууларыбызды бүтүрдүк, ийгиликтүү. Анан ошентип, анан жолум буйрук экен, немис жаранына турмушка чыгып калдым да. Баягы эл ойлогондой келип алып эле бир немиске тийип алды деген андай түшүнүк аябай туура эмес деп ойлойм. Биринчи адамды билип, анан кийин айтышса, кээ бирөөлөр айта берет да, жөн эле билбеген адамчы. Ошон үчүн кыргыздарга негизи эле кыздарга андай түшүнүк туура эмес, антип караш түшүнүк туура эмес. Бүт жакта эле андай оңой жол жок. Андай бардыгы өзгөчө Германияга келген кыздар кыйналып келип, өз бутдарына турушкан, бүт бардыгы мен билген кыздардын бардыгы. Мен Көлндө ошо кыргыз кыздары менен сүйлөшүп чогулуп отуруп, анан жигиттер жөнүндө сүйлөшүп, анан тамашалашып калдык. Анан айтышат да, ушу аябай өтө сылык, анан сен биринчи кадам жасамайын, алар жасабай коюшат, анан жүрө беришет депчи. Силерде жаңы кыз жигит мамиле учуруңарда кандай мамиле болду эле? Эмнесин жактырып калдыңыз эле? Ал туура, немис жигиттери биякта ошо кичинекейинен баштап бизде ошо жана кыз баланы айырмасы жок, бирдей чоңойтот да. Сен баласың, буну үйдө жыйнаба деп бизде эми түшүндүк, баягы кыздарга сен тамактал, сен кызсың деп ушинтип үйрөнүп түшкөн да өздөрү. Андай эмес, экөөнү бирдей кылып өстүрөт. Ошон үчүн баягы укук дагы бирдей го. Ошондой эле кичинекейинен баштап эч кандай эмеси жок. Наоборот, кыздарды көп сыйлап үйрөтөт эркектер. Анан эркектер көбүрөөк жоошураак болот. Анан өздөрү эметкенди мындай уялышат да, өздөрү барып кызга кандайсың, таанышсак болобу деп айткандан уялышат. Бизде тескерисинче да. Анан жанагы айтып аткандай эле бизде бирок экөөбүз таанышканда кызык болгон. Мен Кыргызстанда жүргөндө туристический фирмада переводчица болуп иштечим. Анан бизде конокторубуз Германия, Голландиядан көп келишчи. Ал жактан Германиядан да көп тааныштар болуп, алар кийин бизге келсең жардам беребиз, Германияга келсең деп аябай байланышыбызда жакшы болгон да. Анан как раз Ганноверде жашап жүрүп, жок, Бремен шаарында окугам. Анан Ганновер шаарында практика жасашым керек болуп калды, ушул турган шаарга. Анан эме издейинчи деп баягы Ганноверде жашаган мурунку турист кишинин ошого чалып калдым. Ушундай Ганноверден мага квартира керек болуп атат, кантип тапсам болот десем, мен апам жалгыз жашайт чоң үйдө, ошол жака келип жашасаң болот, бесплатно жашасаң болот деп ушундай аябай жардамчыл болушкан да. Анан ал жака барсам, картаң кемпир, анын курбу кызы бунун чоң энеси болуп атат да. Анан бул болсо чоң энесин ал жака алып барыптыр да, баса албаган 80дей чоң энеси да. Анан экөөбүз Куньяда жолугуп калып атпайлы. Куньяда жолугуп, кандайсың деп учурашып атсак, анан каяктан келесиң деп сурап атат. Анан сурасам, мен Кыргызстандан десем, Борбор шаары Бишкекпи деп билип атпайбы. Анан негизи көп элдерди билбейт да, кичинекей өлкө да. Анан каяктан билесиң десем, билем деп атпайбы. Анан кийин ошентип сөз табышып кеттик да. Анан кийин таң калып болсо, сен немисче сонун сүйлөйсүң го, канча жылдан берисиң деп кызып баштады. Анан ошентип эле тилибиз аябай батталып кетти. Анан телефондорубузду алмашып, кызык, бул өзүнүн жагынан аябай көп неме келди да. Сиз айткандай немистердин кээ бирөөлөрү антпейт да, уялып жүрө берет. Анан бул болсо джентльмен болуп мени тамакка чакырды. Чогуу эме тамак жейли деп, анан ошентип свиданияга чакырды. Анан ошентип аябай эметип, бул жагынан көп неме келди. Анан бирибизди жактырганы сразу эле билинди да. Бул анан кызыгып Кыргызстан жөнүндө да көп сурап, анан сразу эле таанышкан күндө баштап эле клавиатурасын кыргызчага алмаштырып алып, анан сөздөрдү сурап менен аябай. Комуз негизи мен атам мага берген, подарка берген 20 жылдык эски комузу бар да. Ошону үйдөн дагы атам комуз чертет. Анан 10 баланын ичинен эч ким черте албайт. Мен слухум бар да. Мен черталам да. Мен терип чертем. Мен нота билбейм, бирок терип чертем. Анан
кызым Кыргызстанды сагынсаң комуз чертип тур деп алып кет деп берген болчу студент кезде. Анан ошол үйдө турган комузумду көрүп, бул эмне деген инструмент деп кызыгып карап, анан эме чертсең, анан мен чертсем, бул өзү дагы мындай слуху бар да, терип, көрүп, ушинтип отурчу да. Анан кийин экөөбүз чогуу чертип ырдачык, мен ырдаганда тоже кошулуп ырдачык, анан кийинчерээк кызыгып баштады уже. Анан мен күүлөрдү чертсем, ошону кайра кайталап чертип көрөйүн деп элечи. Анан кийин ушинтип эле өзү анан мен таласымды көп чертип ырдачым. Анан таласымды дагы улам терип чертип үйрөнүп алыптыр. Анан кийин ошо менен ушинтип эле кызыгып, анан жакшыраак профессионалдуураак үйрөндүп, анан былтыр Кыргызстанга барганда Мелис байкеге телефон чалып, курска катышты, 1 айдын ичинде мыкты үйрөнүп алды. Азыр өзү бурап, мурун мен бурап берчүмүн, азыр мага карматпайт эмесин. Өзү бурап, жок туура эмес, мындай болуп калды деп. Мен өзүм комузум бар да. Анан өзүмкүн бул комузду Сыймык байке подарок эткен. Ошону карматпайт, өзү эле кармайт. Мейли өзүң карма деп. Жонатан, сизге суроо болсо, Нурзатты биринчи көргөндө кандай ойлор болду? Дароо жакшы көрүп калдыңызбы? Кыргыздын кызы менен жашаш оор эмес экенби, жакшы эле экенби? Биринчи көргөндө мен айттым, сулуу кыз. Анан биз сүйлөштүк, анан beeindruckt. Was heißt beeindruckt? Ich war sehr beeindruckt. Таң калдым, таң Мен калдырды. аябай таң калдым. Себеби Нурзат өзү аябай кыйын жол менен Германияга келди. Өзү Geld gesammelt und Өз күчү менен окуп, өз күчү менен иштеп, параллельно ошону угуп, мен жолумду айтып бердим. Анан сурайт да, кызыгып сурашат булар. Бияка кантип келип калдың, эмне иш кыласың депчи. Анан ошону мен көрдүм, ал кыз сулуу жана акылдуу. Анан was war die andere Frage noch? Экинчи сурооңуз кандай эле дейт. Анан экинчи суроо, жакшы эле аял болуп жатабы? Биси кабыл биси. Чачыңды агарткан жок. Кастын ошонбайсың ага. Беңме. Мен аябай бактылуумун. Себеби менин келинчегим дайыма schwer zu sagen. Also mein al menin сезим билет. Эгер мен жумуштан үйгө келем, аябай mich beschäftigt irgendwas. Ich bin so серьезная, анан сурайт эмне болду, жумушта эмне болду, анан биз сүйлөшөбүз. Бул аябай маанилүү мен үчүн. Себеби жумушта жаман нерселер бар. Анан келинчегим менен жаман нерселер бүттү, үйдө баардыгы сонун. Бир өзгөчө жагы биз байкагандан, мисалы үчүн кыргыз үй бүлөсүндө көп темалар жөнүндө сүйлөшпөйбүз го. Көбүнчө эле эмне болду, кандай жакшы баары, жумуш жакшы болду, мынтип эле кыска эле да. А бизде бир теманы аябай көп талкуу кылабыз да. Мисалы үчүн ошо айтып аткан жумуштан келет, анан шефи менен проблема барбы же бир маселе барбы, ошол жөнүндө өзүнүн ой эметкен оюн баарын айтып берет. Анан экөөбүз талкуу кылабыз. Эмне үчүн деп 2 саат, 3 саат, 4 саат отуруп ошол темалар жөнүндө аябай талкуу көп сүйлөшөбүз да. Анан ошо сүйлөгөн, ошо биз ойлойбуз, ошо сүйлөшүү ошол бакыттын ачкычы деп ойлойм да. Себеби көп адам сүйлөшсө, анан адам билет да, ошол адам тууралуу же ошо проблеманы кантип чечиш керек. Анан кээде досторубуз күлө берет, биз болсо айтабыз да, кыздарды 7де уктатабыз, анан өзүбүзгө убакыт бар. 7ден кечки саат 10го чейин, 11ге чейин экөөбүз сүйлөшүп отурабыз. Келечек жөнүндө болобу, кыздардын келечеги жөнүндө кандай кылсак.
алар болсо күнү келе эмне келечек жөнүндө сүйлөшө бересиңер депчи. Анан наоборот бизге убакыт жетишпей келет кейдечи. Мисалы үчүн азыр концерттер болуп, көп сүйлөшкөнгө да убактыбыз болбой калып, анан наоборот жетишпейт деп айтабыз. Ал убакытта жетишпейт, түнкү саат кээде 12-1 болуп кетет. Эртең 5-те туруп уже жумушка кетиш керек, мен иштейм. Ошентип ал баалуу деп атпайбы, баалуу убакытта ошол убакыт жөнүндө көп сүйлөшсөк, ошол сүйлөшүп анан деп проблемаларды чечкендей болуп же бир нерсени эметкендей болуп калабыз да. Ошол жагы да бизде аз деп ойлойм. Баягы эмелердин ортосундачы, жубайлардын ортосунда жөн эле кандайсың, аны муну жакшы барып келдиңби жумушка деп эле койбой, баягы эркектерибиз да көп оюн айтпайт го, оюндорунда эмне болуп атканын, ошолорду айтышса, аял заты менен бөлүшсө жакшыраак болмок дейм да, баягы отношенияларычы. Биз көп ошо өзүбүздүн отношенияларыбыз жөнүндө да, мамилебиз жөнүндө да көп сүйлөшөбүз. Ich möchte auch noch was sagen. Келинчегимдин жадам менен мен Кыргызстанды тааныдым. Ошондуктан мен аябай ыраазмын. Себеби ohne dich hätte ich Kirgisistan niemals kennengelernt und auch die ganze meine zweite Heimat hätte ich nicht kennengelernt. Сенсиз менин экинчи мекенimди таанымак эмесмин. Danke. Сон мындай урушуп кеткенде эмне кылып тил табышасыңар? Үйдө деле казан аяк кагышабы? Ооба да, албетте казан аяк кагышпай койбойт. Аны дагы мен ошо немис үй-бүлөмдөн үйрөнгөм да. Баягы алар дагы кызынын көзүнчө такыр урушпаш керек деген неме мыйзам бар да үйүндөчү. Ал дагы иштейт да. Экөө катуу сүйлөшүп атса, кызы чуркап келатса, кадимки баягы актёрдой болуп, кадимки күлүп жайнап, кызым эмне болду, эмне керек сага деп, баягы кыздар жатканда же баласы болсо да ойлонуп, атине эмне үчүн урушту деп аябай капага болот. Аны такыр жол бербеш керек деген закон менен жашашчы да, мени аябай таң калтырчу да. Мен өзүм тоже кичинекей кезинде көп деле бизде урушкандарды чоңоюп көрүп эле чоңоюбуз, туурабы? Атинең урушат, ыйлайсың, анын баарын көрүп чоңойгом. Анан ушул мага үлгү болгон да аларчы. Аябай мен да ушинтип үй-бүлөм менен ушинтип жашасам, балдарыбызга вообще такыр эч кандай эме келтирбей деп. Экөөбүз аябай аракет кылабыз ага да. Эки кызыбыз чуркап келгенде экөөбүз эметип атсак, дискуссия кылып атсак, жай болуп баштайбыз. Экөөбүздөн бири-бирибизге жай болду. Анан сүйлөшөбүз дейбиз да. Сен маны ошол жерге калтырабыз. Кыздарды кадимкидей уктатып коюп, анан кийин жана эмне болду, эмне себептен сен мага мынтип айттың, же болбосо ошону талкуулап, анан ким бирөөсү күнөөсүн кимден кетсе кечирим сурап, кучакташып кайра кечирип кой деп, кадимкидей кайра баарын унутуп, кайра жаңы жашоо ушундай да. Бизде мындай го, мындай биринчи я прав болуш керек да. Эң башкысы мен бактылуу болгондон көрө меники чын болуш керек, меники туура болуш керек дегенде, анан эгоны, кур намысты алдыга жылдырып алып, анан үй бүлөбүз ошондон көбүрөөк талкаланатпы деп ойлойм да. Мындай баш ийип кечирим сураган биз үчүн мындай оор нерсе экен да. Туура. Мен деле ошону ушу эң чоң нерсени ушул жактан үйрөндүм. Ушу көп нерсе үйрөнсө болот. Мен деле биз деле кадим бири-бирибиз менен урушуп кетсек, 2-3 күн сүйлөбөй тутуп жүрө беребиз го Кыргызстандачы. Ким биринчи сүйлөйт экен депчи. Анан кийин унутуп кетебиз. Анан кийин баягы 2-3 күндөн кийин анан кандай анан күлүп баягы нерсе ал жөнүндө сүйлөшпөйт да. Ошо конфликт жөнүндө кайра сүйлөшпөйт да. Кайра эле баягы жашоо адамды кайра түрткү кылат, сүйлөшүп кетишет. Ошол жагынан ката кетет деп ойлойм да. Мен да келип комнатаман чыкпай отуруп алчумун да. Мен каяктан билейин, бизде ошентип эле үйрөнгөнбүз да, туурабы? Чыкпай отурсам, анан немис мамашам келип артыман келип, эмне болду сага деп, эмнеге сүйлөбөй атсың? Мен болсо тултуңдап, бир эки урушуп кеткендечи, конфликт болгондо, анан келин урсат деп алыптыр, анан отургузуп алышып, анан сабак айтышчы да. Андай болбойт, сүйлөшүшүбүз керек. Ошолор мага үйрөткөн деп ойлойм да, көп нерсеничи. Анан башында көнбөйсүң, себеби баягы Кыргызстандан келген башка нерсени билбейсиң. Анан 2-3 күн кайра эле тултуңдап баа жүрөсүң. Анан атам айтып атпайбы, немис атам келип алып, анан ал өзү да профессор киши болчу да. Анан лекция окучу, андай болбойт, сен деген бияка окугуң келет, бияка иштегиң келет, немистин немесин түшүнүшүң керек, проблеманы качып кетип чечпейбиз, ал жөнүндө сүйлөш керек. Кимден эмне болуп чыкты, ошону сүйлөгөндө гана чечет деп акылдарын. Анан экөөбүз ошон үчүн көп сүйлөшөбүз да. Жол сүйлөө жолу менен гана адам чечет деп урушуп кетсек дагы
эмне үчүн сен мынтип айттың, мен анымдай кабыл алып калбадым, а эгер туура эмес болсо анда кечирип койчу деп бул кечирим сурайт. Эгер менен кетсе кечирип кой деп мен кечирим сурап, анан ошону чечип, анан кайра ошол жерден унутабыз, себеби жашоо барктуу да, аны кайра тылтыйып убактыбызды коротпой келганда унутабы давай анда жаңы баштайбыз деп кайра ушинтип баштайбыз да. Жонатан, кыргыз кызга үйлөнөм деп Нурзатты тааныштырганда ата энеңиз эмне деди? Каршы болгон жокпу, корккон жокпу? Алар сүйүнүп калды. Сүйүнүштү. Алар сүйүнүштү. Себеби келинчеги менен таанышты. Жана алар көрүштү. Мен бактылуумун. Жана келинчегим аябай жакшы киши. Ошондуктан сүйүнүп калышты. Алас көп деди де. Базар жок деди. Кайын журт менен мамиле кандай болот экен бул жакта? Кайын журт бизден чоң айырмасы, бизде жана биздин тилинде кызмат кылыш керек, биз ошо жумуштарыбыз боюнча ар бирибиз ар бир өлкөдө жашайбыз, ар бир шаарда, өлкөдө дедим, ар бир бөлөк шаарда жашайбыз. Кайненем, кайнатамдар бизден 150 километр алыстыкта турушат. Анан аябай таң каласың, жаңы келгенде тоже башкача көрүнөт, келсең жумуш кылдыртпай отургузат, вино куюп берет, эми культурно вино ичип ортап отурганга, ичет десе винону эметип ичет деген түшүнүк эмес, тамак менен ресторандай болуп эле, ресторандагыдай болуп, анан жумуш кылып жардам берейин десең да, жок өзүбүз кылабыз деп, анан кыргызбыз да болбойт. Мен чуркап эле барып баарын жыйнап эметип турчумун, анан аябай сүйүнүшөт, ага да жардам кылып атса эме депчи. Анан сый, кадимкидей эме, сый урмат. Буларда мындай сепарация темасы аябай жакшы өнүккөн экен да, мындай баланы уядан учуруу, өзүнчө болгонго үйрөтүү темасы аябай жакшы экен. Анан ата энелер көп эле баласынын турмушуна, тагдырына кийлигишпегени бар экен. Анан ата эне бала мындай эле бизде шам шаркыт эле чек арабызды билбейт, бири бирибиздикин тебелеп эле ушинтип жүрө беребиз го. Ошондой эмес, мындай алыс бири-бирин дистанцияда кармаганы, ошолар жөнүндө айтсаңыз. Туура, ал жагын да көрүп көп жакты позитив жактарын көрөм да, позитив жактарын, себеби бул өзү айткандай каршы болгон жокпу деген суроо түшүнүк дагы жок да, андай түшүнүк биз кыргызбыз да, кыргыздарда каршы болушу мүмкүн башка улуттан, ошон үчүн ушул суроолорду берилет да. Анан буларда андай түшүнүк да жок да, ата энелер балам бактылуу болуп атат, бул кыз менен таанышыптыр, кайсы өлкөдөн келет, эч кандай роль ойнобойт ал жака. Главный сенин балаң бактылуу экен, жанын бирөөсүн табыптыр, деп аябай ошого сүйүнүшөт, бүт баардыгычы. Аябай таң калыштуу да, ошондой деңгээлге жетишкен да. Ошентип балдарын дагы ошентип өстүрүшөт. Кичекейинен баштап эркиндик берип өстүрүшөт. Өздөрү бүт нерсени баягы эркин сүйлөп, садиктен эле жүргөндө бала бакчада эле эркин ойлорун айтып үйрөнөт, мектептен дагы эркин айтып. Ошонун баардыгы кийин чоңойгондо да, жумушка болгондо дагы ошон үчүн жакшы адистер чыгат бул жактан. Ошондуктан тартынып, бизге окшоп уялып Кыргызстанда сен тынч, кыздар особенно жош кыз болсоң сен жакшы кызсың деген түшүнүк туура эмес. Жош кыздар, бияка келген жош кыздарга аябай эле кыйын. Себеби сен оюңду айта алышың керек, сен унчукпай отурсаң жерде калып каласың. Анан ой жүгүртүү башкача. Кыргызстанда ой жүгүртүү, мектептерде да андай сабактар ой жүгүртө албайбыз да. Суроо берип, критический суроолорду бере албайбыз, ошолорду үйрөнөт бияктачы адам. Анан балдарын дагы 18ге чыккандан кийин, 18ге чейин ата энесинин үйүндө жашайт, 18ге чыккандан кийин мамлекет жагынан да мүмкүнчүлүк бар, өздөрү күчү менен окуп, мисалы ата энесинин жардамсыз жок окуп өнүктүрүп кеткенге ата энеси да кой берет. Эми сен чоңойдуң, өзүң жолуңду кыл, өзүң оку, өзүң иште, биз сени 18ге чейин бактык. Анан кармап, кийлигишме, андай эч нерсе жок. Ошон үчүн өздөрү кылган окууну окуйт, өздөрү эч кандай тыюу салбайт, жок буну окуга, буну иште, аны кылба деген, өзү каалаган. Ушундай эркин өлкө да, аябай жагат ошол жагы дагы. Биз да аракет кылабыз балдарыбызга эмтен эркиндикте өзүнүн оюн айтып, өзгөчө кыз адамдар кандай окуялар болуп атпайбы Кыргызстандын тилиш кыз адамдары чеккен окуяларга кыз адам күчтүү болуш керек.
өзүнүн оюн айта алган, өзүнүн оюн эмете алган ошондой мамиледе тарбия беребиз. Кыздарыбыз кор болбосун эч жактан дагы деп. Бул жакта Кудайга шүгүр, Германияда андай түшүнүк жок да, кыз эркек деген бирдей. Ошондуктан эме да, аябай ошол жагат өз эркин коюп, адамзаты баланы кармап, кийлигишпей, сен жашооңо кийлигишпей кое берет. Ошондуктан балдар дагы өсөт деп ойлойм, эркин өсүшөт. Мындай бизде кыздарыбызды көбүрөөк күң кылат экен. Анан кыздарыбызды мындай зордук зомбулук жасап атса дагы, үстүнө чыгып тебелеп, кулак мурдун кесип атса дагы унчукпай отур дегенге аябай өнүктүрүп турбуз да. Анан өткөндө сиздин кызыңызды айтып күлүп атпадык белек, менин денем кайсы көйнөктү кийсем өзүм билем дегенчи. Ошондой деңгээлге мындай кантип бала бакчалары кандай болот экен, ата энелер кандай салым кошот экен, биз эмнени унчукпай, эмнеден ката кетирип атабыз кыздарыбыз зомбулук көрүп атканда? Биринчи ошо тарбиядан деп ойлойм. Себеби биз кичинекейин кызга 40 жерден тыюу деп айтышат го. Наоборот, ошо тыйып отуруп, ошо кыздарыбызды ушул может ушул демеге деңгээлге жеткирдикпи, кыздарыбыз эч нерсе айтпай, карап турсаң эле кайсы тема болсо кыз байкуш кыйналат. Эркектин кыйналган жери көп эмес. Карасаң эле кызды эки баласы менен таштап кеткен окуяны окуйсуң, балдарын бага албай көчөдө калган. Карасаң эле кызды зордуктап кеткен учуру, же мурду кулагын кесип салган. Аябай угуп алып жинин келет да. Себеби ата энелер да өздөрү күнөөлүү деп ойлойм. Себеби кичинекейинен ушинтип бөлүп өстүрөбүз. Бала мындай болуш керек, кыз мындай болуш керек деп. Кыздарга баягы кыздарды коргоп, кыз сен коноксуң деп айтышат го биздин үйдө. Конок буну сыйлаш керек. Ал жакты да туура деп ойлобойм. Себеби эмне үчүн конок? Конок десе кызга түшүнүк болуш керек. Мен кийин проблемам болсо кайра өзүнүн үйүнө кайра келе албаган да кыздар бар да, туурабы? Себеби сен кеттиңби, сен ошол жака жайгашышың керек, ошол жакты бактылуу болушуң керек. Эгер бактылуу боло албаса эмне болот? Кантип кайра келе турган жери жок. Аябай кыздарыбыз эле кыйналат. Бул жакта мисалы үчүн жөн эле мисал, эркек бала үйдү ээлеп калат го биздечи. Бул жакта бирдей. Эгер мисалы үчүн эки кыз болобу, эки кыз эки баласы болобу, анын эң кичүү баласы үйдө ээлеп калбайт, төртөөнө тең бөлүнүп берет. Үйдү мисалы үчүн алып калса, ата энесинен ээлеп калса, бирдей бөлүнөт. Ошол жагы да аябай закон боюнча баардыгы бирдей деп чечилет. Адам сен бирдейсиң, кызсың, эркексиң, айырмасы жок. Анан ошону айтам, тарбиядан кетет болуш керек, бизден көп ката. Кичинекейинен мен айткандай, мен кичинекей кызым азыр 5 жашта. Кызыма эртең меникисин бала бакчага баратканда бул көйнөктү кий десем, жок мама бул эмес, мен буну кийем. Мен өзүм денем жөнүндө өзүм чечем деп айтты. Мен болсо унчукпай калдым да. Бир чети аябай туура. Себеби эмтен билет өзүнүн эмне экенин, коргоно алат өзүн. Сен мага тийишпе деп, эгер бирөө жаран тийишсе, тийишпе деп унчукпай, эме болбой оюн айтат. Ошол жагына аябай баа беребиз. Мектептен дагы же бала бакчадан дагы ошого үйрөтүшөт. Силер деген башка эч ким силер үчүн эметпеши керек, силер өзүңөр чечесиңер деп. Европа бузулган, Европаңа кет деп эле мени ачык айтсам эле урушушат го. Анан Европада көбүрөөк адамгерчилик, бийлик экенин көрүп, аябай таң калып атам да. Мындай биз адамдардын сезими, бул жакта адамдардын сезимин көбүрөөк ойлошот экен, көбүрөөк паркташат экен. Ошону байкадым. Ошонун баары эле кайрылып келип эле ошо билимге такалат да. Билимге, жана сиз айткан бүт маселелердин баардыгы эле кайрылып келип билимге такалып атат. Кыргызстанда билим деңгээли аябай жок болуп кетти. Билим менен бирок адам ал жагын деле түшүнсө болот. Билим аркылуу жашоосун кура албай калган учурлар болбоду. Мамлекетте эч кандай түзүп берген условия жок. Анан ойлошуп, буну окуп алып, анан мен эмне кылам? Анан көрө ош базарга барып нерсе сатсам көбүрөөк акча табам деген түшүнүк менен элдер билим жолуна өтпөй, наоборот, иш жагына өтүп кетишти. Ошол жагы өкүнүчтүү болду. Бул жакта билимсиз эч нерсе жок. Мектепке барбай коюу деген эч кандай ал деген закон, барбай койгонго болбойт. Барып бир күн калтырганга болбойт, барбай кое албайсың. Мектепти бүткөндөн кийин дагы бир профессияны тандашың керек да, баягы түшүнүктүү ошондой таң каласың. Эми кээ бир адамдар деле, кээ бирлөрдүн немеси өтө өнүккөн эмес адамдар деле бар, бирок алардын өздөрүнүн деңгээлине жараша профессиялар бар. Ошол кандай даже могул төрөлүп калса да, мисалы үчүн баса албайбы же сүйлөй албаса дагы, ошого өздөрүнө ылайыктуу билимдин түрлөрү бар. Ошол жолун окушат и ошол жолунан профессия алышат, ошол жол менен
өздерінің профессиясымен иштейт, үй жашоосуна акча төлөнөт, акча алат да. Бир профессиясы жок адам жок деген түшүндүк. Ошондуктан өнүгөт экен да. Биз карап турсаң, билимдүү адамдарыбыз деле Москвалап кеткен, жанагындай кара жумушка кызыгып, себеби үй бүлөсүн багыш керек. Ошондуктан аябай билим сапат түшкөн үчүн дагы көп нерсе эме болуп атат да. Анан кайра Жонатанга келсек, Жони биринчи ирет мамлекетибизге барды, Кыргызстанды көрдү. Муну эмне аябай таң калтырды. Анан ушундай да болобу деген нерсеси, анан вау, супер, ушул жакты деген нерсеси эмнелер болду? Мен биринчи келгенде тоолорду көрдүм, анан шок болдум. Себеби Германиядан тоолор билем, бирок биякта 2000 метр, Кыргызстанда 4, 5, 6, 7 миң метр, аябай бик сонун. Анан Сени коркуткан эмне болду? Пасхаттыйсо негатив багаш. Негатив. Genau. Негатив шок эмес, бирок мен үчүн Toiletten, also dass die sind halt anders, ne, im Dorf. Жанагы Айылда туалеттер башка. Шок эмес. бирок көнүшкө мындай көнүш кыйыныраак Ich дегендей. musste erst mal mich dran gewöhnen. Ошо көнүш бир аз көнгөнгө убакыт керек болду дейт. Бирок туалет керек. Барасың да. Уялып кеттим. Жок, das nicht so als negativ beschreiben. Also das will ich auch gar nicht. Also mir fällt nichts ein, was mich irgendwie negativ Негизи schockiert hat. мындай негатив шок нерсе деле жок дейт. Анан ушул эле ойума келип калды дейт. Атак билбейм, ошо шокто айта албайбы. Шок эмес. Zum Beispiel mit dem Essen, ich habe halt alles probiert, weil ich es wollte. Das kann ich vielleicht sagen. Кыргызстанда көп башка тамак бар. Германияда мындай тамак жок. Мен өзүм айттым, мен биринчи жолу Кыргызстандамын, ошондуктан баардыгы жейм. Мен корктум, бирок жедим. Ich bin stolz, wie sagt man? Мен аябай сыймыктанам өзүм менен дейт. Жеп көргөндө. Себеби башка немис күйүү балдар бар. Алар Жемек эмес. жеген жок. Бас, именно эмне жедиң, ошону айтпайсың? Ich weiß nicht, wie es auf Kirgisisch heißt, also Niere oder vom Schaf, also Niere. Niere hast du nicht gegessen, glaube ich. Aber du hast Zunge gegessen, Zunge. Zunge, ja. Zunge von койдун тилин. Бир жакка конокко барып анан тилин бияка сакскага берсе, карап туруп мындай да жеп көргөн эмес да, анан жутуп салдым деп коет. Чайнабай элечи. Анан деп туруп анан ошону үчүн айтат немис кээ менин дос кыздарым немиске тийген эмелер, немис жарандарына тийген дос кыздарым бар. Алардын күйөө менен сүйлөшүп туруп ошондо айтып берет да, алар күлүшүп кантип жедиң, жебейт болчуң деп. Болбосо ошо жегеним үчүн сыймыктанам дейт да. Бул баягы эми адамдын көңүлүнө карап, кээ бирөөлөр жакпаса жакпайт деп айтып коет. Андай эмес, үйрөнгүм келди дейт, көргүм келди Кыргыздын. Ошондо гана ошо культураны биле аласың да, эгер сен ошолорго берилип, ачып тура. Ошон үчүн Кыргызстанда жүргөндө да эмне берсең да багыш жеп көрүп, жеп көрүп, дай мындай кылбай элесең да кылып көрүп, ошон үчүн эме берилип эме болду да. Wenn man nicht offen ist dafür, dann kann man auch nichts. Richtig. Ачылбасаң, эгер ачылбай тартынып эле, аны ичпейм, тигин жебейм деп отурсаң, эч нерсе үйрөнө албайсың дейт. Мындай мындай кыздарыбыз менен сүйлөшөбүз. Эгер жаңы тамак столдо бар, биз айтабыз тарт. Эгер жакпайт, жебе, бирок тарт. Тарт? Көр деген ой. Probieren, genau. Татып көр. Татып көр. Эгер жакпаса, жебе. Бирок эгер тартпайсың,
Schwieriges Wort. Wenn du es nicht probierst, dann weißt du gar nicht, ob es schmeckt. билбейсиң, жагабы жакпайбы, ошентип татып көр, ошентип үйрөнөсүң деп үйрөтөбүз дейт да. Жакпаса анан жакпайт деп айтып кой, анан бирок эметпей, эгер неме да даамын татып көрбөсөң билбейсиң да. Жаман көрүнүп турса деле, может жакшы даамы жакшы дейт да. Ошентип үйрөтөбүз. Джонатандын психолог экенин байкап атам да, баягы жумушунан улам болсо керекпи деп ойлоп атам, же баягы музыкага жакын сезимталдуулугу болгон үчүнбү? Менин байкашымча, ал адамдын ар бир кирпигинен анын ар жагында эмне болуп атканын окуйт экен да. Анан жүрөгү аркылуу мындай сезимтал экен. Кыргыздар көкүрөгүнүн көзү көрөт деп коет го. Мага ошонусун сезип атам, туура эле сезип атам деп эле же көзүм ачылып атты. Кандай жол менен сездиңиз ошо именно? Мындай мынтип караганда бул аябай тщательно карайт экен, анан сага болгон аяр мамилесин, анан дароо суроо узатканы, дароо билинет го. Ооба, туура. Негизи сезимтал адам. Сезимтал байкап турат. Сен айткандай эле, кимге эмне жетишпей атат, менин көңүлүм түшүп калса да сурап, эмне болду сага, эмне жумуш бүгүн оор болдубу деп, анан ошого карата мамиле жасайт. Эмне эс аласыңбы, жатып бир саат эс алып ал, мен кыздар менен эметип келем деп. Ооба, жумушуна дагы тийиштүү болсо керек, себеби адамды алар бир адам кылмыш адам бир нерсе кылса да аны таанып билиш керек да, сурап, аны сразу эле эме кылып эметпей, кандай ситуацияга байланыштуу реакция кылышы керек, жумушуна дагы көп байланыштуу да. Ошондуктан булар көп ошол жагынан да окушат да. Мындай болуш керек, сезимтал болуш керек деп. Ошон үчүн болсо керек. Немис үй бүлөлөрүндө кызганыч деген сезим орун алабы, же толук кандуу ишеним болотпу? Ал кандай болот силерде? Негизи эле сиз мен жана айткандай эле, ал темада айланып келип эле билимге такаса болот. Ушундай билимдүү өнүккөн өлкө адамдар кызганыч деген кызганыч деген бар, бирок такыр көргөзбөгөнгө аракет кылышат да. Ушундай таң калам да. Буга дагы уят сезим окшойт. Ооба да, уят да, наоборот бул кызганыч. Ишенбегендин сезим окшойт. Эң жаман сапаттардын бири кызганыч. Себеби эмне үчүн кызганыч биз Кыргызстанда көп болот, кызганып аялдарын сабап салат, кызганып урат, сен эмне аны канап койдуң депчи. Ал булар үчүн аябай эркекке болгон бир уят нерсе да. Мен муну кылсам азыр мени аялым мени таштап кетиши мүмкүн деп коркот ошондой сезимдерденчи. Себеби бул эң уят нерсе. Бул акылдуулукка жатпаган. Анан кызганганын билгизбегенге аракет кылышат. Ой, джентльмен деп айткандай эле. Анан мындай башка нерсе менен сурап, ал ким экен жана сен менен сүйлөшкөн деп мындай сылык сурашат да, ушундай таң каласың да, ошол эле. Себеби аябай жана мен айткандай эле, ал нерсе булар үчүн уят нерсе. Ошодон аны айтсам мен анда эркек эмесмин деген түшүн. Аны мен азыр кызганып буну эме кылып көргөзсөм, ал мен үчүн жаман сапат деп такыр көргөзбөгөнгө аракет кылышат. Сон аябай жакты. Эми силер менен дагы аябай эзип дагы урсат чоюп да анан дегим келип атат. Эки аш убактысы соңуна чыгып атат, бирок мен аябай сыймыктанып, суктанганым ошол үй бүлөлөрдүн таттуу болгону. Биздин мээбизде үй бүлөнүн башка үлгүсү тартылып, ошол картинка калып калыптыр. Биздин мээбизде такыр башкача да. Бул жактан менин мээримдеги картинкалар өзгөрүлүп атат. Ушундай бактылуу үй бүлө күтсө болот экен, балага болгон мээрим ушундай болсо болот экен, ата-эне менен бала мамилеси, мындай здоровое отношение деп коет го, ден соолугу чың, сонун мамилени көрүп, мен абдан кубанып атам. Жана кыргыз кыздарынын бактылуу болгону мени эки эсе сүйүндүрүп, жана эки эсе Назира ушундай бактылуулукка жетсең мүмкүн деп мен эле эмес, бүтүндөй азыр бизди көрүп аткан кыргыз кыздарына аябай сонун бир картинаны ачып бердик десе болот да. Силер менен абдан сыймыктанам, жана Джонатан кыргыздарды ушундай сүйүп атканың бул албетте биздин кыргыз кыз аркылуу келет. Кыргыз кыз аркылуу кыргыздардын жан дүйнөсүн тааныдың, кыргыз кыз аркылуу анын тилин сүйдүң, анын дилин сүйдүң, анын музыкасын сүйдүң, салтын сүйдүң. Бул аябай сонун чоң бакыт биз үчүн, чоң сыймык биз үчүн. Биздин комузубузду алып, кыргызча ырларды ырдап жүргөнүң бизге аябай дем берет, күч берет. Рахмат сага, бүтүндөй кыргыздардын атынан сага ушул
кыргыздын асыл нерселерин аздиктеп жүргөнүң үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан программабыздын соңунда сизден сонун чыгарма угуп, анан бүтүрсөк кандай болот деп ойлойсуз? Каршы эмессизби? Ja, sie Wird hat ganz- zusammengefasst. ich hab alles verstanden. Ja. Genau. Zusammengefasst. Vielen Dank auch von uns allen, auch von kirgisischen Seite, dass du Kirgisistan liebst, kirgisische Musik liebst und alles. Und dann jetzt erwarten sie noch eine Musik von dir. Okay. Und dann, Spiel ich also genau. nehmen. Ja. Ömürdün şanın bizge çakka Havavim taşım debey barta baka Enenin nasılın söylaylıçı Beni da seni da heni tapka Enenin hoyutun barkaylıçı Kadem ki ermanastı heri tapka Aday altın beni üçün kanca çarçın ağardeki Kavağım kaşım dibey barda baka Kılımda kırgızındı beni tapka Navaşağa memesida beni tapka Урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, мына бүгүн ушундай бир сонун үй бүлөгө келип, керемет маекке сүңгүгөнүмө өзүм дагы кубанып турам. Сиздер дагы көкүрөгүңөр, көңүлүңөр толду деп ойлойм. Сөзсүз түрдө жакшы комментарийлерди күтөбүз. Биздин кыргыз кыздарыбыз ылайым ушундай бактылуу болсо экен, ылайым ушинтип жүзүнөн күлкүсү чыгып, жан дүйнөсүндө сүйүү гана орноп турса экен, жана энелик бактысы болсо экен деген жакшы тилектеримди айтам. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.